Марва тартуулайт. Азан маалында тынчтыкты сактагыла. Мени менен ойногонду сагындыңбы Анта? Сагындыңбы? Кана, жетчи буга. Мени менен ойногонду Нуса, Рара, кана ойногонду токтоткула. Бир аздан соң намазга чакырган азан айтылат. Кана, секир, жетчи буга. Оппа. أشهد أن لا إله إلا الله. Ой. Болду, коя берсең болот. Ооба, билем байке. Ындан нары азан айтылып жатканда тынчтыкты сакта, түшүндүңбү? Ооба, билем. Сен бул эрежени билип туруп ойноп жаттыңбы? Кечирип коюңузчу байке. Аллах бизди күнүнө 5 маал намаз окууну буйруган. Намаз окуулар маал эстен чыгып кетиши мүмкүн. Азан болсо сыйына турган учур болгонун эскертет. Ошон үчүн азанчынын азаны башталаары менен оюнду токтот. Биздин мугалим айткан, азанчынын азаны бул аэропорттогу эскертүү сыяктуу, бирок аны толук түшүнө бербейм. Туура. Чындыгында аэропортто ар кимдин өзүнүн билети бар. Анан? Билетте болсо канча да учарын жана кайсыл жакка учары жазылган. Бирок айрымдар кечигип барышат, дагы бирөөлөрү самолеттон калып калышат. А балким алар унутуп калышат. Бул азанга окшош. Азан элдерди мечитке кирип намаз окууга чакырат. Эми баары түшүнүктүүбү? Мына ушундай Рара. Сен өзүң менен дагы көпкө сүйлөшөсүңбү? Эмнеге мечитке намазга даярданбайсың? Апа, мен эме Машалла. Байке, намаз окуй турган убакыт чак келди. Мечитке барасызбы? Бул жерде сүйлөп турганда пайда жок. мына сага. Намазды өз убагында окугула. Жана Аллах силердин тилегиңерге өз убагында жооп берет.